Assalamualaikum. Кутмандуу кеч туугандар. Саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Эфирге көптөн бери кирбей калдым эле. Бүгүн убакыт таап киргенге аракет кылдым туугандар. Эфирди максималдуу бөлүшүп кетсеңиздер туугандар. Максималдуу бөлүшүп ушул бүгүнкү биздин темабыз туугандар. Бүгүнкү темабыз ошол 5-октябрь 6-октябрь 2020 жыл боюнча болмокчу. Ошол малдагы башаламандыктан төңкөрүштөйбүз, бийлик басып алуу дейбизби, ошол парламент шайлоонун жыйынты жокко чыгыш үчүн эл чыккан. Ал жерде бир талап болгон, парламент шайлоонун жыйынты жокко чыгып, ошол эле туугандар. Ошол менен түгөш керек болчу. Жак андай болгон жок да туугандар. 5-6 октябрь болгон иш боюнча кылмыш козголгон да, эми ошол боюнча иш козголду. Ошол боюнча эми азыр Молдохматов жатат туугандар. Молдохматов менен эми ушул Кыргызстан мамлекетинин ошол МВДны, СМБны, Ак үйдү басып алды деп, ошо жөө менен бул Молдохматовду камап отурушат азыр. Ошол дагы 3-4 иш козголуптур. Бирок туугандар, адилеттүүлүккө калыс сөз болуш керек туугандар. Мен сиздерге айтып кетем, айта берем чындыкты. 5-октябрь 6-октябрь боюнча, ошол 21-жыл боюнча азыркы бийликти басып алган эки дос бар бизде. Билесиңиздер, өзүңүздөр. Эки дос бар. Бирөөсү Садыр Жапаров, бирөөсү Ташиев деген. Ушул эки дос бирөөсүн барып түрмөдөн Молдовановкадан Садыр Жапаровду 200-300 адам менен барыптыр. Бешинде барып Молдовановкада 11 жыл 6 ай срок берилген. Ошо адамды оор кылмыш менен соттолгон адамды, Садыр Жапаровду, Ташиев деген киши 200-300 колунда балдары бар, ошо спортсмен балдар менен барып, ошол жерден алып чыгып атат туугандар. Ошол жерден мыйзамсыз алып чыгып туугандар. Мыйзамсыз бийликти узурпация кылып басып алышып атат туугандар. Бул жерде Молдохматов камалбаш керек. Адилеттүүлүккө туугандар. Бул жерде Ташиев ошол 200-300 адамы менен Садыр Жапаров камалыш керек. Себеби Садыр Жапаров эмне үчүн камалыш керек? Садыр Жапаров мыйзамсыз түрмөдөн чыккан үчүн, мыйзамсыз алып чыккан үчүн туугандар. Ошон үчүн камалыш керек. А Ташиев эмнеге камалыш керек? Ташиев ошо 200-300 банда айтканда групповой лист деп коет бизде, орусча айтканда көп адам уюштуруу болуп ошол Молдованканын түрмөдөн алып чыгып атат туугандар. Ошо боюнча мына Ташиев, Садыр Жапаров камалыш керек болчу. Мына 5-октябрь боюнча туугандар. Биз азыр адилеттүүлүктү орнотобуз десек туугандар, биз Молдохматовду чыгарышыбыз керек туугандар. Себеби биз күнөөсү жок адамды түрмөдө алып отуруп турат азыр. Мыйзамсыз түрмөдө отурат туугандар. Кайчандыр бир күндөрү туугандар. Ошончо нерсени азыркы жоопкерчилик болуп атпайбы? Эми булар көрүп атасыздар. Эми эки дос баягы көрбөгөндүн көргөнү курусун болуп, экөөнүн тең акылы бирдей эми. Деңгээли деле бирдей, билими деле бирдей. Экөө тең заправщик, экөө тең ушул бирөөсү пожарник, бирөөсү физкультурник. Эми көрдүк да буларды. 2012 кайсы ата журт менен барып, булар бийлик колун карматып көрбөдүк беле. Булар парламентте отурбады беле, ошол эле Ташиев. Туурабы? Ошол малда эле мисалы өзүн көрсөткөн да. Булар биринчи жолу эмес, бийлик басып алган биринчи жолу эмес туугандар. Бул 3-чү жолу булардын. Ташиев, ошол эле Ташиев 2012-жылы Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Жапаров деп үчөө Ак үйдү басып алам деп кашаны, Ак үйдүн кашасын атташып, шымдарын жыртып камалып чыккан туугандар. Ону эстен чыгарбайлы. Мына чыныгы Кыргызстан мамлекетинин узурпация кылып басып алгандыгы ушу азаматтар туугандар. Мен сиздерге айтып коеюн. Анан биз каяктагы эле Молдохматов, Куреновдорду камап, бул карапайымдын элдин балдары. Ошол эле Молдохматов, ошол эле Куренов, бул сизге мага окшогон карапайым элдин баласы туугандар. Мына кыргыз эли өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына бийликти басып келгенден бери кыргыз элинин мындай айтып кетейин туугандар, жакшылык келген жок туугандар. Ачык айтыш керек. Калптын казаны кайнабайт туугандар. Башында эле келип калпты айта баштады.
мына азыркыга чейин калпты айтып жүрөт мисалы. Ошол убагында биз өзүбүз ынтымактуу болуп, эл ынтымактуу болуп, таза инсанды, ошол маалда таза инсанды тандап алып келгенибизде тууганда азыркы Баткен окуясы болбойт эле тууганда. Кемпирабад Өзбекстанга кетпейт болчу, мына Орто Токой Суусактагычы. Мен өзгөндөгү кетип калайын деди, бирок Куршабели кыйын экен, алып калды туугандар. А бирок Алабукадагы, Аксыдагы, мына Орто Токой Суусактагычы биз алдырып бирдик туугандар. Ачык эле айтыш керек анычы. Биз алдырып бирдик туугандар. Булар Өзбекстан менен 100% граница чечилди деп мактанып, пиар, мындай айтканда, дешевый пиар кыла коюп, не болду? 100 гектар жерди бербирдим деди. Билбей туруп эле 100 гектар бербирдим деп. Эми ойлоп көрсөңүз туугандар. Эми бул инсандар жөнүндө мен көп деле сөз сүйлөйүн дедим эле, бирок бул инсандардагы кыргыз элинин балдары туугандар. Убагында билесиздер, эми булардын деле жакшы жерлери бардыр, бирок булардын жакшы жерлерин жаман азыркы кылып аткан жаман нерселери жууп кетип атат туугандар. Может, ошо ташип, ошо элге жардам берип, көмөк көрсөтүп, элдин акыбалын сурап, ошентип жүргөн да, эми ошо Баткендерге чейин барып, баягы бул өзүңүздөр билесиздер да, бул баягы Атамбаевдин түрмөдөн чыккандан кийин көп жерлерде аралаша албай калган, керек болсо депутаттыктан кандидатурасын алдырып салган буну көбүчө. Анан ушул жылдар өттү, Атамбаев кетти, Жээнбеков келди, бирок бул инсандарда биз жаман көрө турган нерселер бар да, бул инсандарда, себеби булар даяр эмес келип калды. Билими жок, акылы жок, илими жок туугандар. Кыргыз элинин жоопкерчилик, кыргыз элине жоопкерчиликти булар алыш керек болчу дагы, кыргыз элинин ушу жакырчылыктан туугандар. Мындай беспредел деди кондой, беспределден алып чыгып кетиш керек, мына хаустардан, туңгуюктан алып чыгып кетиш керек. Андай болгон жок да туугандар. Андай болгон жок туугандар. Эми биз мына мыйзамсыз алып келген Ажоңор, мыйзамсыз алып келген ошол ГКМБнын төрагасы, ушулар эми мына кыргыз эли үзүрүн эми көрүп атат мына туугандар. Бензиндин баасы туугандар 70 сомго чыгат деп атат жакынкы арада. 70 сомго чыгат экен. Себеби бензиндин баасы не үчүн 70 сомго чыгат деп сиздер суроо берсеңиздер, мен айтып кетейин. Биз ушул Россия Федерациясынан Кыргызстан скидкасы менен, мындай айтканда, жардам катары льготный арзан баада бензин нефть алат болчук тууганда, бензин алат болчук. Ошол нерсени азыр жокко чыгарып коюшту. Биз каяка барбайлы, эмне кылбайлы, бензиндер көтөрүлөт туугандар. Себеби биздеги азыркы мыйзамсыз отурган жетекчилердин деңгээли ушул болуп калды. Себеби дипломатия жок туугандар. Себеби баягы колхозный болуп калды. Биз Жээнбековду колхоз деп мазактап жүрбөдүк беле. Бул колхоздун колхозу болуп калды да. Колхоздун колхозу болуп калды. Ушул эми азыр биз Москва шаарында жүргөн мигранттар туугандар, мына дипломатиянын жоктугунан биз эми Россияга көз карандыбыз. Себеби биздин сыртта жүргөн жарандарыбыз ушу Россияда көп иштейт. Биз көз карандыбыз туугандар. Себеби биз бул жерге келип үй бүлөбүздү багабыз, ушул акчаларды биз салабыз. Мерден салынган акчаларыбыз туугандар Кыргызстанга барат дагы оборотко түшөт туугандар. Кыргызстандын биз экономикасын биз кармап турат. Сиз, мен, ким сыртта иштеп жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн жарандар кармап турат, мындай айтканда мигранттар туугандар. Булар ар бири биз менен эсептеши керек. Эсептеши керек туугандар. Эсептешиси болбойт. Себеби биз эртеңки парламент шайлоодо туугандар биз менен эсептеш керек. Биз деген эбегейсиз укуктарга ээ болушубуз керек. Bir pasport менен баягы консулский учет, ол бу учет деп койдуруп, анан кийин шайлоого катыштырып атпай, ошону жокко чыгарышыбыз керек. Жокко чыгарып туруп, бир эле паспорт менен барып шайлай турган кылышыбыз керек туугандар. Биз келечекти ойлой турган болсок туугандар, азыркы мыйзамсыз отурган бийлик камалыш керек туугандар.
камалыш керек. Мен ошону эле айтам туугандар. Бул азаматтар камалыш керек. Ошо эле Ташиев, ошо эле Садыр Жапаров, ошо эле Талант Мамытов, ген прокурор, спикер Талант Мамытов да камалыш керек. Ушу команда азыр мыйзамсыз отурган бийликтеги команда бардыгы камалыш керек. Себеби туугандар, мен бир эле нерсе Баткендеги 44 жаранды бейгүн өлүп кетти туугандар. Ушулардын түздөн түз ушу Садыр Жапаровдун, Ташиевдин тиешеси бар туугандар. Ушулар жоопкерчиликти алып туруп, мойнуна алып туруп, соттолуш керек эле. Анда болгон жок. Эч ким ошо 44 жаран боюнча эч ким жооп берген жок. Бир чиновник жооп берген жок туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин аны. Экинчиден туугандар, биз дагы 100 жыл мигрант болобуз десек, ушул акмактарды колдойбуз ондочу. Ушуга окшогон аферисттерди, мошенниктерди колдогонго туура келет. Себеби биз айтышыбыз керек. Бизге мошенниктин кереги жок. Бизге аферисттердин кереги жок. Ошентип айтып, өз укугубузду колдобосок тууганда, өзүбүздүн укугубузду колдобосок тууганда, булар биздин укугубузду тепселеп, биз ушул дагы 100 жыл мигрант болот, сенин балаң мигрант болот, сенин неберең мигрант болот. Себеби ошол жолго, ошол саясаты ошол жолго алып келип атат туугандар. Мына өзүңүздөр көргөндө, өзү биздин статистика боюнча сыртта жок дегенде 1,5 миллион кыргыз сыртта жүрөт экен туугандар. Америка, Корея, Турцияда, Россияда, Казакстанда, сырт жакта убактылуу иштеп жүрүшөт туугандар. Биз ушул сыртта иштеп жүргөн жарандар биригип, бир келишимге келип туугандар, таза инсандарды, кыргыз мамлекетине күйгөн, кыргыз элим деген патриот жигиттерибиз бар да. Акылдуулар. Мен канча деген акылдуу жигиттерди билем. Мына Россияда канча деген бизнесмендер бар, мисалы, акылдуу жигиттер бар. Жашап отуруп, өтө эле көп биздечи. Мына мен көргөндөрүм айтып атам да туугандар. Өтө күчтүүлөр. Мисалы Америкада эле, ошол эле Италияда жүргөн жарандарыбыз бар. Европада жүргөн жарандарыбыз бар туугандар. Кыргызстанга кайтышыбыз керек туугандар. Мына биз эки заправщикке ишенип туруп бердик да. Ушул мамлекетти башкарды. Булар эмне кылды? Элдин убалын ойлогон жок туугандар. Керек болсо апасынын арбагын, атасынын арбагын кошуп, балам арбагы уурсун деди. Бирок бул жөн эле сөз боюнча калып кетти. Бул ант ишти да. Бул жөн эле сөз болуп калып кетти. Эми ага жооп бере турган күнү акыретте жооп берет. Себеби ант ичкенден кийин балам арбагы, ата энем арбагы уурсун деген ошол нерсеге жооп берген күн келет. Бирок биз ар бир бийлик, кайсы бийлик келбесин туугандар, кимин бийлиги келбесин, мына жакынкы арада эми Кудайдын кудурети менен кыргыз элине да татыктуу инсан келет туугандар. Кыргыз элин ойлогон туугандар, кыргыз элин сүйгөн, кыргыз элин ушу кризистен алып чыгып, кыргыз мамлекетин, өнүккөн мамлекеттин бир сабына кошо турган чыныгы лидер келет туугандар. Мен ишенем ал нерсеге, жакын арада келет туугандар. Качандыр бир күнү ошо окшогон мошенниктер, биз эми ошо Акаевден баштап азыркы Садыр Жапаровга чейин бардыгы эле мошенник, аферист экен да. Бардыгын ошонтип ойлоп калдым менчи. Мен ошонтип ойлоп калдым туугандар. Себеби Кыргызстанды ойлогон инсан туугандар, жеке амбициясы. Баягы эмне деп коет? Мамлекетти бийирак коюш керек да, мамлекетчил болуш керек туугандар. Эми көрдүк да, эми планшеттен окуп турса туугандар. Эми деңгээли ошол болуп атат туугандар, деңгээли ошол болуп атат. Себеби ошол шайлоого катышканда мыйзамсыз катышпаган. Мыйзамсыз түрмөдөн чыгып калып, мыйзамсыз бийликти басып алышты, узурпация власти деп коет туугандар. Ошону түшүнө кетели. Мына эмне үчүн биз менен башка мамлекеттер тең атасы сөзгүсү келбей калды? Себеби мыйзамсыз туугандар. Ошол жерде жатат мыйзамсыз. Эмне үчүн Россия Федерациясы бизге болгон мамилеси өзгөрдү туугандар? Себеби биз мыйзамсыз түрмөдө отурган, 2 жолу соттолгон адамды, 11 жыл 6 ай берген адамды мыйзамсыз алып келип отуруп алганыбыздан туугандар. Ошон үчүн башка мамлекеттер биз менен тең ата сүйлөшпөй калды туугандар. Азыр ушул боюнча бай изоляция болот деген туугандар. Мына жакындап калды, изоляция болуп атат. Изоляциянын үзүрүн азыр көрүп атабыз. Эмне үчүн авиабилеттин каттаган баалар туугандар, Ош Бишкек Москва, Ош Москва 30 миң, 35 миң,
кайта Москва Ош уча турган болсоң 10 миң, 8 миң, 7 миң менен учасың туугандар. Мына ушул жерде бардык нерселер ушул жерде жатат туугандар. Бензин кымбаттайт туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Себеби болду ошол баягы биз Россия менен келишимде баягы ошол скидкасы менен берет аткан келишимдер жокко чыккан туугандар. Бизге жардам грант болуп берилет да, мындай айткандачы, Кыргыз Республикасына жардам катары бизге арзан баада бензин солярка келет болчу. Жок туугандар, ошол жокко чыкты туугандар. Эми бизге мына пиар менен жөнөкөй мындай алсыз мындай арзан пиар менен эми элди багып келип атат. Продукттан басы Орта Азия боюнча эң кымбат бизде экен туугандар. Керек болсо Россиядан да кымбаттап кетиптир. Мына ачык айтайынчы бунучу. Буну ачык айтыш керек. Орта Азия керек болсо Россиянын кошкон учурда деле Кыргызстанда баалары, азык-түлүктүн баалары көтөрүлгөн туугандар. Өтө эле көп көтөргөн. Себеби бир эле нерсе ошол эле каттамдар, мисалы, ошол бензин көтөрүлгөн. Ошолор көтөрүлгөн сайын азык-түлүктүн баасы да көтөрүлөт. Себеби ошол май куючу ошол баасы көтөрүлгөндө туугандар. Себеби ошол алып келген Россиядан башка мамлекеттерден алым келинген товарлар булар ошол биздин чөнтөгүбүздөн кетет тууган. Себеби ал ошол перевозкасы бар тууган, НДСи бар туугандар, обул налогу бар тууган. Ошентип азык-түлүктүн баасы да ошодон көтөрүлдү туугандар. Биз будан качып кутулсак болот болчу. Бирок биз ага барган жерибиз жок. Себеби билип туруп, ашаны карап туруп ошол мыйзамсызда алып келип отургузуп алып, мына туугандар, ошого жол бергенибиз эл да жоопкерчиликти алыш керек. Эми жоопкерчиликти алганы менен эми эл кыйналат туугандар. Алар кыйналбайт. Алар уже Испания, башка мамлекеттерден үйлөрдү даярдап койду туугандар. Мен айтып атам, азыркы мына отурган эмен эфиримде анча-мынча доконцалар отуруп калат да, мен ошолорго эскертип кетет элем да. Бул бийлик убактылуу туугандар. Кандай бийлик болбосун, бардыгы убактылуу, келет кетет, бирок эл калат деген сөз бар да. Бул аваңар, мыйзамсыз аваңар, мисалы, түрмөдө отуруп чыккан аваңар кетет. Бирок самолетунда места жок туугандар. Ушу канча доконцалар турса, ошолго места жок. Баягы Афганистанда учпады беле? Ошого окшоп баягы шаттарына, баягы канаттарына учканга аракет кыласыңар. Бирок кеч болгон болот. Ошон үчүн мен азыркы доконцаларга айтып кетейин. Канча миң болду о туугандар. Качандыр бир күнү кетет туугандар. Бүгүн кетеби, эртең кетеби, бир айдан кетеби, бирок кетет. Себеби Кыргызстан мамлекетин башкарган адам өзү туңгуюкка түшүп калды. Өзү эмне кылышын билбей калды туугандар. Элди алдап келди ушул малга чейин. Бир эле суроо берем мен азыркы мыйзамсыздаргачы. Ушул малга чейин мына Ташиевке, анан Садыр Жапаровго да суроо бар. Ушул малга чейин эмне үчүн балаңар акылдуу болгон эмес, мисалы, ошол эле Садыр Жапаровдун баласы, ошол эле Ташиевдин баласы, Таймурас деп коебу. Билебиз да буларды. Эмне үчүн ошол малда депутат болгон эмес? Эмне үчүн ошол малда азыркы кымбат виллаларды алган эмес, мисалы да? Ошондой сөздөр болот атпайбы? Вилла алды деген, мисалычы. Эмне үчүн азыр жол тандабас машиналар ошол малды алган эмес? Жаңы, масло, ошондой суроону мен азыр берип кетейинчи, ушу жигит, ушул Ташиев менен Садыр Жапаровгачы. Эмне үчүн ошо Акаевдин баласы Айдар мен Бакиевдин балы Максим, ошолордун балдары саясатка аралашкан. Эмне үчүн азыр Садыр Жапаровдун баласы саясатка аралашат? Ошого суроо бердиңерби? Аралашпасын. Мен айтып кетейин. Жакшылык менен бүтпөйт. Мен ачык эле айтып кетем, жакшылык менен бүтпөйт. Качандыр бир күнү Куда каласа, ар бир сөз, ар бир тил жулмай, ар бир тыйынга жооп бересиңер тууган. Мыйзамсыз кустуруу, кийим, ошо кустурган акчалар кайсы чөнтөккө кетип атат, кайсы счетко келип атат. Ошо боюнча отчет барбы? Жок, мисалычы. Жок туугандар. Ошону сурай турган эртүү адам да жок болуп атат Кыргызстандачы. Бир сурап туруп, Ташиев, мына мыйзамсыз кустуруп атасың, ошо акчалар кайсы счетко келип атат? Садыр Жапаров, мына акчалар каякта?
ким канча кусту. Мына кече мына Ала Бука жергесинин депутаты бар эле, ким эле? Аты өлгүр. Бүгүн 300 миң сом штраф ошо алтын кенин боюнча, кумтур боюнча 300 миң штраф төлөп чыгыптыр. Пирматов беле мына туугандар. Пирматов деген жигит, мына депутат 300 миң штраф менен чыгып кетти туугандар. Бул деген кыргызда мындай сөз бар да туугандар. Азыркы кусуп штраф төлөп чыгып аткандар кийинки жаңы келген бийлик туугандар. Адилеттүү бийлик келгенде азыркы Пирматов 300 берип атпайбы? Мыйзамсыз ошо сот өкүм чыгарып атат, 300 миң берди депчи. Күнөөсүн мойнуна алып атат. Күнөөсүн мойнуна алды, бирок 300 миң сот өкүм чыгарып берип атат. Бая бизде доллар менен урдашкан, бирок сом менен кайтарып атат туугандар. Мына чыныгы Кыргызстандагы саясат, күнүмдүк саясаттар. Моюнга алышыбыз керек да, бир күн болсо бир күн айтыш керек да, ал нерсе айтыла турган нерсе. Мисалы, ошо Садыр Жапаров мисалы. Биз унтелекпиз да жыргалаңды турабы? Кантип банкрот кылып туруп анан кытайстарга сатып жүргөн, onu унтелекпиз да турабы? Билишибиз керек, баардыгыбыз билишибиз керек. Мен айтарым туугандар, акыретте да жооп берген күн келет. Кыргыз элин ойлоп, тепселеп, укуктарын тепселеп, коркутуп, үркүтүп, мына жаш активисттерди камап, жаш активисттер билебиз да, эсибизде бар да. Түрмөдө Ташиевдин ыйлап Атамбаевга кат жазганы бар да, турабы? Ал нерселер кече жакында эле болбоду беле, эстен чыгып калды. Шерали хандын хан болуп келгенде Нүсүпбей чокойун илип койгон кыргыз үйгө, хан үйүнөчү илип койгон. Ошо нерселерди эстеп жүрсөкпү дейм да туугандар. Эми берде көп комментарий жазылыптыр, мен мээде Саид Ташматов дейт го. Эми сага окшогон Саид Ташматов, сага окшогон адамдар көп. Акылы кем. Эми мен түшүнөм, эмне деп айткан. Эми түшүнөм, абаңар болбой калды да, ачык айтыш керек. Болду, всё, кетиш керек. Кетпесе жол жок. Кетиш керек, ошол. Мен айтып талап кылам. Мыйзамсыз Садыр Жапаров, президент, ажо дейсиңерби, отставкага кетиш керек. Мыйзамсыз келген, бирок мыйзамдуу кетиребиз. Өз арызын жазсын. Мынтип отуруп алып, кыргыз элим мени кечиргиле, кечирип коюңуздар. Мен көп алдайт экенмин. Мен дешевый пиар менен алек болуп эле жүрөт экенмин. Мен мына Кыргызстан экономикасына түшүнбөйт экенмин. Мен кыргыз элин жакырчылыктан чыгара албайт экенмин. Мени кечиргиле десе, биз түшүнөбүз, кыргыз эли айкөл болот. Билесиздер, мына кечеге деле Акаев келип кетпедиби? Кылмышкер. Ошентип булундай кечирип коебуз. Биз ушундай айкөлбүз да, кечирип эле жүрө беребиз. Эми ошондой туугандар. Азыркы мыйзамсыз бийликтин баардыгы отставкага кетиш керек туугандар. Бизге мындай иштеген, кыргыз элин алдабаган, адилеттүү башкарган инсан керек туугандар. Бизде анда инсандар көп, аябай көп. Бирок ошондой инсандар сыртта жүрөт. Башка мамлекетте ошол өз жеринде баркталбай, башка мамлекеттер бакталып. Бизде Кыргызстан мамлекетине кимдер бакталып калды туугандар? Бизде баягы пакта койгондор туугандар. Патхалимдер, мына Акыл Жапаров дегендер, Садыр Жапаров деген түрмөдө отургандар, мына Ташиевге окшогон аферист, жуликтер, ушундайлар бизде бакталып калды. Ошондой эле эл ушундайларды батыр кылып алышты. Себеби булар көрбөйт. Себеби мындай кылып койду да, маанайга жараша, элдин пейилине жараша болот экен туугандар. Биз акты ак дешибиз керек, караны кара дешибиз керек туугандар. Ошол адал менен арамды айырмалашыбыз керек туугандар. Айырмалабасак ушул күнгө туш келдик. Мына биз кыргыз эли мүнөзүбүз жактан дагы, пейилибиз жактан да өзгөрүшүбүз керек туугандар. Өзгөрбөсөк болбойт. Мына канчага жүздөгөн, миңдеген карындаштарыбыз, эже карындаштарыбыз мына сыртта
иштеп жүрөт. Ушул иштеги кырсыкта иштеп жүргөнү ушул биз кыргыз элинин жигиттери, эркектери күнөөлүү. Себеби биз ошого жол берип койдук. Себеби биз ошолорго жол ачып берип койдук ушул жерге иште. Ошолорду карай албай калдык туугандар. Намыс деген болуш керек туугандар. Шунчалык көрүп кейит да туугандар. Себеби көрүп атасыз, сыртта жүргөн мигранттардын жашоосу өтө оор туугандар. Сиздер ойлогондой бу жерде самандап акча берген адам жок туугандар. Бу жерде иштесең тиштейсиң туугандар. Бул Кыргызстанга окшоп бу жерде биз 1,5 алда албайсың туугандар. Бу жерде адамгерчилик деген Россия болсо дагы буларда адамгерчилик бар туугандар. Россия ушул бизди баткызып, ушулар убактылуу бизге иш берип атат. Убактылуу. Бизге окшогондор кайтып бара турган болсо Кыргызстанга туугандар. Азыр ошол биздин кыргыз жарандарыбыздын кислороддору давление болуп жабылып атат туугандар. Депортациясын 40 жылга чейин берип атат туугандар. Штраф берип атат. Эптеле ушу кыргыз жараны бу метродон кармады болду. Штрафы барбы, депортация ушул Кыргызстанга айдамай туугандар. Себеби эмнеде? Себеби биздин кыргыз мамлекеттин мыйзамсыз ажоосу, биздин ошол МИД деп коет, министр иностранных делдин иште албагандыгынан туугандар. Тил табыша албагандан туугандар. Себеби бизде министр иностранных дел, биздин элчилик ушул жерде иштеш керек. Кыргыз жарандардын укуктарын коргош керек. Себеби кыргыз жаран укугун коргош үчүн билим, илим деген азыркы отурган Москва шаарындагы элчиликтер булар наоборот туугандар. Биздин кыргыз жарандарды Россиянын Москва шаарынын полициясына салып берет. Себеби мен ошого 5-6 жолу күбө болдум. Себеби кечээ өзүңүздөр билесиздер, ошо мен укугум бар кыймылы менен мен макул эмес, мен кыймылдын мүчөлөрүн ошол 29 август күнү эгемендүүлүктү өткөзөлү деп Борисова паркына барса, ошол жерден запрет кылып туугандар. Милицияларын алып келип, ошол жерде коркутуп, үркүтүп, башка жерде өткөзгөнгө туура келди туугандар. Себеби буларга коркконго баягында эмне көрүнөт дейт го, ошондой көрүнүп калдык биз буларгачы. Буларды биз менен биз деген ким экенибизди эле унутуп калган окшойт. Биз кыргыз элинин жараныбыз. Мындай айтканда Кыргызстан Республикасынын жараны болобуз. Анан туугандар, мен башка темага өтүп кеттим окшойт. Бирок жакынкы арада өзгөрүүлөр болуш керек туугандар. Адилеттүүлүк орнош керек туугандар. Адилеттүү орношкондо кандай болот орношот туугандар. Садыр Жапаров, Ташиев, Талант Мамутов азыркы турган мыйзамсыз баардыгы түрмөгө отуруш керек. Малдакматов чыгыш керек, Куренов чыгыш керек, Тилекмат Куренов. Булар кылмыш кылбай туруп отурат туугандар. Булар жөн эле куру сөз, мындай айтканда саясий маанайда отурат туугандар. Жөн эле ошо жакпай калды, ошо чокойду көрсөтүп койду эле Тилекмат Куренов. Апарып камап коюшту. 1,5 жылга срок беришти. Малдакматов эмнеге камалды туугандар? Себеби ошо Ташиевке чыгып, ошол Ташиевке чара көрүңүз деп койгонго ошо камалды туугандар. Ошо андагы белгилеп кетейин. Чыныгы кылмышкерлер туугандар. Мына Садыр Жапаров менен Ташиевде жоопкерчилик туугандар. Иншалла убакыт саат келет, Куда каласа. Жооп берген күнү да келет. Мен бул кийин өкүнгөнү ыйлаганы бир тыйын болот туугандар. Анан азыркы окшо ойлоп атат окшойт. Акаевди алып келип резиденцияда кабыл алып, мейман кылып, кайта узатып коюп. Жок, андай болбойт туугандар. Жаңы бийлик келе турган болсо, Куда кааласа, иншалла кемин бийлиги келбесе, биз талап кылабыз. Садыр Жапар биринчи очередь Садыр Жапаровду камакка алышыбыз керек туугандар. Экинчи очередь ошол экинчи орунда Ташиевди. Азыркы мыйзамсыз кустуруп, кайсы чөнтөккө кеткендердин баардыгы кайта тергелет туугандар. Убагы сааты келет. Тергелип, азыркы мыйзамсыз төлөп кимин чөнтөгүнө бергендер дагы эстеп калыңыздар туугандар. Кимин чөнтөгүнө берип атат. Ошол боюнча отчет да болот туугандар. Мыйзамсыз президент болгон учурда 100 күндүк отчету да болгон жок туугандар. Мына Кыргызстан бардак, мындай айтканда бардак мамлекет болуп калды туугандар. Биз талап кылышыбыз керек. Ар бир жаран, Кыргызстандын жараны талап кылышыбыз керек. Кайсы тыйын каяка кетип атат? Эмне үчүн кетти? Кимин шотуна түштү? Эмне үчүн Ташиев ошо Дубайдан үй алып жүрөт? Ага ким укук берди? Ага ким
Кайсы акчасына? Кечеги 22 миллиондук машинанын кайсы акчасын алды? Кече эле партиясын акча таппай жүрбөдү беле? 7%га өтө албай кыйналып, акчалары жок, кыйналып жүрбөдү беле? Эми азыр бийликке келип алышып, ошол эле Садыр Жапаровдун аялы Үмүт деген фондду эмнеге ачты? Не себептен ачты? Ошол суроолорду бергенге убакыт саат да келет, талап да кылабыз. Ошондо жооп берген күн келет туугандар. Эстеп алгыла. До концаларда эстеп алгыла. Ошол Садыр Жапаровдун күйөрмандар, мен сизге адилет, калыстык болуш керек. Качандыр бир күнү бул абаңар дагы, берки абаңар дагы эки дос кетет. Кудайдын көзү түз болуп турат туугандар. Кудай кааласа кыргыз элине да жакшылык күндөр келет, мен ишенип кетем. Себеби ал жакшылык күн келиш үчүн биз өзүбүз аракет кылышыбыз керек туугандар. Адилеттүү сөздү, акыйкатты айтышыбыз керек. Болгону болгондо, акты ак дешибизге, караны кара дешке. Качан гана ошого үйрөнөбүз туугандар. Кылмышкерди кылмышкер дешибиз керек туугандар. Мыйзамсыз чыкканды мыйзамсыз түрмөдөн чыкты деш керек туугандар. Мыйзамсыз узурпация власти деген, захват власти дегенди ошонтип бетине эле айтыш керек аны. Сен бийликти басып алгансың деп. Мыйзамсыз түрмөдөн чыккансың. 11 жыл 6 ай срок белгилеген, жогорку соттун өкүмү чыккан. Ошол нерселерди айтыш керек туугандар. Эмне тарта калганда Баткендеги 44 жаран өзөлдү. Оны да айтканга жооп берген күн келет туугандар. Жооп берген күн келет. Кудай бар. Жакын арада жооп берет, Кудай кааласачы. Мен ишенип кетем, себеби мындай кылмыш деген, бул деген үй бүлөгүнүн балдарын өлтүрүп койгонго барабар туугандар. Ошо 44 жараныбыз өлүп кетти, бекерден бекер эле. Бейгүнү өлүп кетти туугандар. Керек болсо ошо азыркы ККМнын төрагасы ташип барып туруп кечирим сурап жүрөт ошо тажиктерден. Туурабы? Болдубу тарыхта? Болду туугандар. Керек болсо Садыр Жапаров мыйзамсыз Азоңор Батыр Рахман Тажикстанга иш сапары менен барып келди. Туурабы? Барба десе барды туугандар. Бул деген ошо кыргыз элинин аброюн ниже плюнтуса түшүргөнү болуп эсептелет туугандар. Силер менен эсептешпейт дагы. Мына бийликке келди, болду туугандар. Эми биз ушинтип алдан өтөбүз туугандар. Кеткиче. Ушул Садыр Жапар кеткиче алдап дешевый пиар менен, ушундай арзан пиарлар менен кыргыз элин алдап өтөт толду. Мына бирөөнү камады, акчасын алып кустурду. Ол акча каяка кетет, кимге келет? Жок нерсе туугандар. Мен сизге мында жомок туугандар, ошол эле. Качан гана өзүбүз талап кылбасак, болду туугандар. Болду эми ушун жетишет да, ушунчалык жетишет туугандар. Болду деми, колунан келип эткенин көрүп атабыз. Кокот тиyin келбеди да колуна. Мына элди алдап кумтөр менен, кумтөрдүн дагы тагдыры жакын арада чечилбейт туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин, бул жөн эле элди алаксытуу деген болот туугандар. Көрүп турабыз, алдап турганын көрүп туруп биз унчукпаган, бизде да күнөө туугандар. Айтыш керек. Бизде кыргыз элинде намыз деген болуш керек. Өлсөң дагы тизеле өлгүчө туруп өлгөн артыраак дейби туугандар, Ошону айтып койбойсуңар. Ошо кыргыз элинде, кыргыз жергесинде жокпу бир азаматтар жок? Алдаба, мошенник. Кыргыз элин алдаба, кыргыз эли кыйналды, кымбатчылык таркап атат. Жолдорубуз бир жол убитий болуп өлдү. Суулуу жерлерибиз керек болсо суунун башында туруп, суусуз калыппыз туугандар. Эртең кышта туугандар. Мына биздин Токтогул кезинде суу аз экен туугандар. Светтин проблемасы болушу. Бакиевдин учуру келет окшойт. Тезек термей туугандар. Тезек тер десе да тересиңер ушундай. Мен сиздерге айтып коеюн. Тезек тер десе тересиңер. Себеби булар элди алдап келип, бийликке узурпация менен келип алдап, керек болсо мыйзамсыз референдум өткөзүп, мыйзамсыз жаңы конституцияга алып, баардык кылмышка кирет туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Баардык кылмышка керек. Бул күнгө жооп берген күнө биз кечирбейбиз. Садыр Жапаров Акаевди алып келдиби? Мисалы, резиденцияда кабыл алды. Биз андай кылбайбыз. Биз түрмөдө кабыл алабыз булардычы. Ар бирин ошол эле Ташиев, ошол эле Садыр Жапаровдун одна фамилиясы бар. Акылбек Жапаров деген. Ошого пожизненно бериш керек. Бардыгына пожизненно бериш керек. Мен сиздерге ачык айтайын. Биз сиздерге окшоп кустуруп чөнтөккө салбайбыз. Биз келгенде бардыгын өздөштүрүп алып, бияка чөнтөктөн алып, биз пожизненно беребиз туугандар.
кийин тарыхта кала турган болуш керек. Биз айтабыз, сенин чоң атаң, Жапаров деген чоң атаң мошенник болгон. Ошондой белгилүү нерселерди биз таштап кетебиз. Себеби Жапаров деген бул мошенник. Мен ошентип айтып кеттим. Ошо эле досу Ташиев, бул да мошенник, жулик. Мына бардыгын айтыш керек. Болгондо айтыш керек. Урдадым кыргыз элинин рызкысын урдаган адам бардыгы жулик, мошенник, аферист, ошол туугандар. Аз келгенсип кыргыз элинин рызкын аз келгенсип эми кыргыз элине алдап башкарып кыргыз элин жомоктор менен курсактарын тойгузуп атат. Адилет орнош керек туугандар. Качандыр бир күн адилет орнош керек. Анын үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз деген ой жүгүртүү деген болуш керек. Ой жүгүртүш керек туугандар. Ой жүгүртпөсөк мына окшогон акмактар келип мына кыргыз элинин, кыргыз республикасынын аброюн ниже плюнца кылып, кыргыз элини мындай айтканда Манас урпактары деген аттан чыгарып коеюн деп калышты туугандар. Себеби булардын келгенден бери кылган иштери арка жакка кетти туугандар. Только минус жакка кетип атат. Мен бир көрбөдүм туугандар, ушулар бир мындай ишти кылыпты, мына кыргыз элине мындай кылып берипти деп көрсөткөн адамды көрө элекмин туугандар. Мына көрсөткүлөчү мага, бир нерсени көрсөтчү. Ушу Садыр Жапаров мына ишти кылыптыр. Мен Садыр Жапаровдун кылган иштерин айтып берейинчи туугандар. Мына кыргыз элине мындай мини отчет кылып берейин. Садыр Жапаров келгенден бери туугандар, Үмүт деген жигитибиз өлдү. Мына ачык айтыш керек, ошо 5-октябрда Үмүт деген жигитибиз өлдү, туурабы? Ал келгенден кийин Кумтөр улутташтырылат, Райым миллион камалат, дагы бирөөсү камалат деп Райым миллион камалбай керек болсо акталып чыкты, туурабы? Адан кийин Кумтөр улутташтырылбай калды, Кумтөрдө алтын калбай калды. Мына жер үй берилди, Таластагы жер үй гени берилип кетти Россияга. Мына туугандар. Бул келгенде чегара маселеси туугандар. Чегара маселесин Өзбекстан Республикасынын 100% чечүүрдө келет эле биздин гесибизди Өзбекстан менен биргеликте куруп, ошол Өзбекстан акчасын чыгаргыча ошол гести иштетип турат экен. Мына туугандар. Бул деген чыккынчылыкка келет туугандар. Мына Кемпирабадты Ташиев Өзбекстанга берип берейин деп аттылар. Жакшы куршап эли акылдуураак экен, мындай ойлонгон эл экен, келерки учурунда муумдарды алып калышты. Бирок башка жерлерибиз кетип калды да. Кетип калды башка жерлерибиз. Мына билбей жүрүп 100 гектар жерди берип бериптим деди го. Мына туугандар. Мына ошондой туугандар. Мына Садыр Жапаров кылган иштери мына сиздерге мен эсептеп берейинчи туугандар. Мына өз Тажикстан менен туугандар. Тажикстан менен эмне болду туугандар? Жакшы эле жашап аттык эле, башка президенттердин малында биздин жарандарыбызга кол салбай эле, агрессия жок эле, жарандарыбыз өлбөй эле, үйлөрү күйбөй эле жашап атканбыз. Ушу Садыр Жапаров келгенден бери ошол жерде 44 жараныбыз бейгүнөө өлдү. Жүздөгөн үйлөр күйүп кетти туугандар. Мына келгенден бери аз келгенсип Ташиев бар, Ташиев келгиче 2 күн өтүп кетти. Ага чейин Садыр Жапаров отурду, унчпай. Ошо Садыр Жапаров унчпай отурган күндө 44 жараныбыз өлүп атат тууган. Ошондо бир үн чыгарып барып койгондо 31-августта өткөзгөн эгемендик күндө парадтагы вооруженияны ошол жерге апарып койгондо ошол жерде өлбөк болчу, ошо 44 жараныбыз бейгүнөө ölүп кетти. Мисалычы. 44 жаран өлдү. Аз келгенсип кечегинде мен бир сессиядан көрүп калдым, ошо бир комитеттин жыйыны өтүп аткан экен. Ошол жерде зам министр обороны айтып атат. Ал жерде Тажикстандын вооруженный силасы жок болчу дейт. Анда ким өлтүрдү биздин 44 жараныбызды? Таң калыш суроолор. Аз келгенсип Ташиев ошол күндөрү барып туруп кечирим сурап. Анан туугандар, мына кылган иштерин айтып берип атам да мен мындай. Мини отчет силергечи. Мыйзамсыз депутаттардын суроогу 28-октябрда бүткөн туугандар, 20-жылы. Мына 1 жыл болот. 1 жыл кармап отурду туугандар. Өзүнүн жактырган мыйзамын алдырып, конституциясын кабыл алдырып берип, мыйзамсыз иштерине кол койдуруп, баардык ушул нерселерди алып, азыр эртең шайлоого 28-ноябрда парламентке шайлоо болот. Анын ичинде дагы 56-54
partiya 54 partiya menен 54 орун болот экен партия менен. Андан мандатынан 36 дейт. Мына туугандар, кылган иштери. Азыр Кыргызстан мамлекеттин конституциясы иштеп атабы? Жок туугандар. Иштеген жери жок экен. Кыргыз жаңы кабыл алынган конституция иштеген жок туугандар. Бул чөөн эле кагазга жазылып калды. Баягы убагында билесиздерби, Текебаевдин конституциясы жоголуп кетпеди беле? Ошондой эле нерсе туугандар. Чөөн эле кагазга жазылып калды. Себеби мен бир эле мисал келтирейин. Жаңы конституция боюнча туугандар, бүгүн өзүңүздөр билгендей Адахан Кимсанбаевдин Азаттыкта эфири болду. Ошол жерде уксаңыздар керек. Жаңы кабыл алган конституцияда министрлер кабинетинин төрагасы администрация президенти болуш керек. Андай жок да бизде. Министрлердин төрагасы Марипов, президент аппаратынын жетекчиси дагы бир ачып коюшкан ошол жерге башка адам алышты. Мына конституциянын тепселегендиги туугандар. Өздөрү жазган конституцияны өздөрү билбейт туугандар. Анан каякта конституцияны айтабыз туугандар. Бизге бир эле конституция керек. Кыргызгачы туугандар. Жакырчылыктан чыгыш керек, арзанчылык болуш керек. Ошол туугандар. Бизге ошол эле конституция керек. Анан мошенниктерге, жүүлүктерге алданбаш керек туугандар. Бизди алдап үйрөнүп калышыптыр да буларчы. Алданса пиар кылып, мындай арзан пиарлар менен Райымды камап койсо сүйүнүп, аны камап койсо сүйүнүп, Бабановду камап койсо сүйүнүп жүрөбүз. Бул деген дешевый пиар деп коюп туугандар. Бабанов келди, кана түрмөгө киргизби? Жок, киргизген жок. Керек болсо Пирматов чийип кетти туугандар. Пирматов. Биздеги азыркы турган бийликте отурган чиновниктер, депутаттар бардыгы камалыш керек туугандар. Бар арасында тазалар бар, аз бирок туугандар. Бардыгынын аркасы булганган туугандар. Мен сиздерге ачык эле айтайлы. Бири-бирине илешип баягы мен айтып кеткен 300-400 семья ушулар туугандар. Бири-бирине эле бийликти алып эле ошо менен эле алек туугандар. Кыргыз элин ойлогон эч ким жок тууган. Ойлобойт да кыргыз элин, себеби буларда акча деген бийик турат. Акчаны булар кудай кылып алган туугандар. Бийликти кудай кылып алышкан. Мындай ачык эле айтыш керек. Булар деген только ошо баласынын небересине чейин камдап койгон акчалары Европаларда, башка жерлерде ошо туугандар. Биз кыргыз элинин карапайым калк, биз өзүбүз ойлонбосок, биздин укуктарды тепселеп, бизге окшогон мигранттар дагы 100 жыл жүрөт башка мамлекеттер, себеби биз укугубузду тепселетип койдук. Биз талап кылышыбыз керек. Иште албайбы? Мисалы, бир ишке кире турган болсо, иште албаса 3 айлык срок берет туугандар. Өзүңүздөр билгенде. Бул киши эмне дерле? 2 айдын ичинде Кыргызстан болбогондо өнүккөн жолго түшөт дебеди беле. Анан 2 ай өттү, 2 айдан кийин 1 жылга өттү. Кече баягы АБК Көбөштүн катчысы бар азырча, ким эле? Катчысы ким эле? АБК Көбөштүн, Абыкеев деген 5 жыл күттү Кыргызстан өкмөтү. Бул жомокторго ишенбегиле туугандар. Бул жомок жөн эле туугандар. Мына жомок менен бизди багып келип атат. Алданган жакшы көргөн эл экенбиз туугандар. Ойлонолу туугандар, ойлонолу. Кеч боло элек туугандар. Кудай кааласа, ниетти түз кылалы. Таза инсандар тап келебиз. Таза инсандар келет туугандар. Бирок калыстык сөзгө айтып кетейин. Кечегинде маалыматтарда жүрөт, ошо Ташиевдин Жапаровдун баласы партия түзүп, ошол жерде сүйлөшүүлөр жүрүп атыптыр деп. Өзү барбашы мүмкүн, бирок ошол Садыр Жапаровдун баласына караштуу болот да партиячы. Ошол партиялар менен бара турган партия депутаттар, эми атасы президент, мыйзамсыз болсо да президент. Биз ошого жол бербеш керек. Саясатка аралаштырбашыбыз керек туугандар. Керек болсо азыр Ташиевдин баласы бар, Таймурат. О Таймуратты деле мисалы укугу жок болчу ошол жерге барганга, себеби өзүңүздөр билесиздер, биздеги чиновниктердин туган уруктары болбош керек туугандар. Ачык айтыш керек ан нерсени. Ошол нерсени колдошубуз керек. Кимин атасы, апасы булар мындай да эми. Азыр булар эми бийликти басып алгандан кийин досу ген прокурор, бир досу спикер,
bir dostu prezident, bir dostu ГКМ төрагасы ошондой болуп калды да, bir кудасы ал жерге, bir өкүл баласы bir жерге губернатор ошондой болуп калды да туугандар. Биз ушул нерселерди жокко чыгарышыбыз керек. Мен баягы иллюстрация деген нерсени мен азыр киргизиш керек да. Кандай болсо, иллюстрацияны киргизип туруп, ар бир законду, мыйзамды бузган чиновник ким болбосун баарын жоопко тартыш керек. Атасы ГКМ төрагасы, значит, балдары бийликке барбаш керек, бийликте иштебеш керек. Не болсо, кайсы статуста болсун, жергиликтүү, айылдык бирөөсүнө барбаш керек. Себеби мына мен калыс сөз айтып кетем. Мен Атамбаевдин бир жерин калыс сөз айтып кетейин. Атамбаевдин бир жери жаккан, балдарын аралаштырган эмес туугандар. Буну моюнга алышыбыз керек. Шопурлары аралашты, телохранитель, бирок балдарын аралаштырган эмес. Ошо калыс сөзүм айтып коеюн туугандар. Бул нерсе чындык. Буну моюнга алышыбыз керек. Буну моюнга алышыбыз керек туугандар. Мен талап кылып кетем. Эмне үчүн ушул бийлик келгенде, мыйзамсыз келгенден бери Садыр Жапаровдун карындашы акталды. Садыр Жапаровдун карындашы акталып кетти туугандар. Канча деген Келдибеков акталды туугандар. Ташиевдин баласы акталды. Булар бийликке келгенден бери только өзүнүн туугандарын актап атат туугандар. Мына ачык кеп болуш керек туугандар. Биз Кудай кааласа адилеттүү бийлик келсе талап кылып, ушуга окшогон нерселерди биз жокко чыгарабыз. Мен айтып кеткем, айтып берем. Себеби 5-октябрдан биягы мыйзамсыз туугандар. Мыйзамсыз. Керек болсо депутаттарындагы мөөнөтү бүткөн 28-октябрдан мөөнөтү бүткөн туугандар. 2020. Биягы да мыйзамсыз туугандар. Азыркы депутаттар шайлап бербеди беле? 3 жолку кворум болбой Садыр Жапаровду премьер-министр кылып. Бул да мыйзамсыз туугандар. Мен сиздерге ачык айтып коеюн, себеби канча деген закондорду бузушуп, түрмөдө отурган адамды частично актап, ушундай кылып өткөзүштү да, мыйзамсыз президенттикке барып, элдин башын айландырды туугандар. Баардыгы көрүп турат. Баардыгы көрүп турат туугандар. Акыйкат орнойт. Акыйкат орнойт. Адилеттүүлүк келет, ошондо кеч болот. Азыркы ушул мыйзамсыздарды колдоп аткан дакансалар дейбизби, патхалимдерибизби, пактакорлор дейбизби, ошолордун баардыгы жооп берген күн келет туугандар. Жооп берген күн келет. Ошондо анан ыйласаңар деле аркага айтпайт. Айтып атпаймынбы? Биз талап кылышыбыз керек. Талап кылышыбыз керек. Биз укугубузду тепселетпешибиз керек туугандар. Биз ушул мамлекетке келген инсандар, кыргыз элинин тагдырын чечип аткандар, биз менен ойношпосун. Ойнобогула туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Ойнобогула, кусур урат туугандар. Ушул элдин убалы урат туугандар. Булар ойлоп атат, ушу менен өтүп кетет. Мен мисалы 10 жылдан бери сыртта мигрант болуп жүрөм. Мен Кыргызстанга барып, Кыргызстанда жашагым келет. Мен чарчадым сыртта жүрүп. Мына окшогон акмактарга бийликти берип койсок, мына өздөрүн билгенин, өздөрүн кылган кылыктарын кылып атат. Мен ушул сыртта жүргөн жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Агаларыма, инилериме, карындаштарыма, эжелерге, апаларга, агаларга кайрылып кетет элем туугандар. Кыргыз мамлекетинин келечегин ойлосок, кыргыз элинин келечегин ойлосок, жаңы келген муундар, небере бала чакаңын келечегин ойлосок туугандар, ушуга окшогон адилетсиз нерселерди чыгарып айтып, Кыргызстанга барып, Кыргызстан Республикасынын экономикасын көтөрүп туугандар, талап кылып, иште албайбы кетирип, мыйзамдуу түрдө кетирсе болот. Иште албай да баягы бунун срогу 1 жыл болчу да, 6 айдан 1 жылга чейин эптей албады туугандар. Муну моюнга алышыбыз керек. Себеби 100 жыл берсек деле ошол акыбал туугандар. 1000 жыл берсек деле ошол акыбал. Себеби буга лидер эмес. Качество лидери жок туугандар. Буга бир нерсе жарашат, мына аферистик. Элди алдатып коюш керек. Ошол туугандар. Ушул нерсе жарашат экен. Туугандар, ошол. Башка менде сөз жок бул адам жөнүндө, себеби башында 10 ай мурун айтканмын. Бул мыйзамсыз президент тааныган эмесмин.
тааныбайм дагы деп айтканмын, себеби мыйзамсыз келип калды. Болду туугандар. Бул адам мен үчүн жогорку соттун өкүмү чыккан заключенный. Ачык айтайын. Бул мен үчүн ошол мыйзамсыз алып чыккан учурда деле мен үчүн заключенный. Бул мыйзамсыз чыгып атат. Побегте жүрөт мындай айткандачы. Муну ачык айтыш керек. Түрмөдөн мыйзам чыккан адам побег деп коет бунучу. Башын уккуңар келет а. Дагы эфирге кирем туугандар. Аманчылыкта көрүшкүнчө туугандар. Адилеттүүлүк орнойт, дагы бир жолу орнойт туугандар. Жооп берген күндөр да жакындап калды. Кудай кааласа, жаңы келген бийлик ар бир ниткасына чейин алып чыгып, керек болсо Акаевди биз резиденциядан тосолбай, биз түрмөдөн Молдавановка, ашы ар бир президентти ошол Молдавановкадан, СИЗОдон тосуп алабыз биз кудай кааласа, зоналардан. Ошол жерде орундары болот. Ошол жерден жооп, сурак бардыгы ошол жерден болот туугандар. Жооп бериш керек. Жооп берген күн келди туугандар. Ошол туугандар. Саламатта калыңыздар.